Азыр эмне көп, чымын көп. Чымындан эт яттаңыз. Бишкекте 8 жаштагы баланын көзүнөн 10 курт алып чыгышты. Мыктыбек Оралбай уулу 3-чү жеңишке ээ болду. Баткенде 33 жаштагы жигитти атып кетишти. Кылмышкер азыркы учурда изделүүдө. Уят эле, жигит кызды астына отургузуп алып, унаасын айдап бараткан видео тарады. Ташиев, сени апарып камаш керек. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандан жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан абардар болуп турасыздар. Бишкекте 8 жаштагы баланын көзүнөн 10 курт алып чыгышты. 6-июнда эне жалана баланы коргоо боюнча улуттук борборго кайрылган аял баласынын көзүнөн мурдараак курт тапканын билдирген, башка жактагылар жардам бере албаганын айткан. Бала жарым саатка чейин каратпай дарыгерлерди убара кылган. Аны макул кылып караганга көндүргөн соң адистер көзүнөн курт алып чыккан, дейишти Саламаттыкты сактоо министрлигинен. Эске салсак, Бишкектеги Жал ооруканасынын дарыгери кичинекей балага орой мамиле кылган видео интернетте талкуу жараткан. Баяндамага ылайык, баланын көзүнө чымын тийип, курт түшүп калган. Видеодо дарыгер көзүн тазалап жатып, балага орой мамиле кылып жатканы көрүнөт. Баланы коштоп барган аял дарыгерди сабырдуулукка чакырганына карабай, ал мамилесин өзгөрткөн эмес. Мыктыбек Оралбай уулу 3-чү жеңишке ээ болду. Мыктыбек Оралбай Азербайжанда өткөн UFC турниринде чү дегенде эле 1-чи раундда утуп алды. Ал атаңдашы азербайжандык Тофик Мусаевди жеңди. Камчыек Ташиев Чолпон атадагы эс алуу жайларынын жетекчилерине нааразы. Ташиев пансионат ээлерине ысык көлдөгү эс алуучу жайларга баруучу жолдордун баарын оңдоп түзөөнү тапшырды. УКМК төрагасы Камчыек Ташиев 21-июнда Чолпон ата шаарындагы эс алуу жайларынын ээлери менен жолугушту. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Жолугушууда Ташиев эс алуу жайларынын айланасындагы жолдордун абалы, тротуарлардын жоктугу жана инфраструктуранын сапатсыздыгы нааразы болду. Жылына 10 миңдеген адамдар келип эс алып кетишет. Канчалаган акча иштеп жатасыңар? Ошонун аз эле бөлүгүн эс алуучу жайга алып баруучу жолдорду оңдоого, көчөлөрдү жарыктандырууга, көрүктөндүрүү иштерине жумшап коюуга жараган жоксуңар деп белгиледи УКМК төрагасы. Ал жергиликтүү бюджеттин эсебинен инфраструктуралык долбоорлор жетишсиз аткарылып жатканы үчүн облус жетекчилерин сынга алды. Ошондой эле аталган кемчиликтерди жоюу үчүн сентябрь айынын аягына чейин убакыт берилди. Талапты аткарбагандар жазаланарын эскертти. Саламатсыздарбы, урматтуу Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн мекендештер? Россиянын аймагында көзөмөл күчөтүлүп, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документиңизди тактап алыңыздар. Регистрация СНИЛС, ОМС, ТМС ининен эмгек келишими, медкнижка, башка тилге которуу, Сахаровага карточка, кара тизмеден текшерүү баары мыйзамдуу түрдө жасалат. Иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 577 38 62. Баткенде 33 жаштагы жигитти атып кетишти. Милиция шектүүнү издеп жатат. Баткен облусунда 33 жаштагы жаранды атууга чектелген адам изделүүдө. Баткен Риптен маалыматы боюнча 21-июнга караган түнү болжол менен саат 12:30 чамасында Самаркандек аймактык милиция бөлүмүнүн жетекчиси улук лейтенант Кудайбердиевден телефон аркылуу кабар түшкөн. Ал Баткен районунун Кишемиш жайлоосунда Таштумшук айылынын 1964-жылы туулган тургуну, Актатыр айылынын тургуну 1993-жылы туулган жаран ок атканын маалымдаган. Алдын ала маалыматтар боюнча жаран алган жаракатынан улам каза болгон. Окуядан кийин өлтүргөн адам белгисиз тарапка качып кеткен. Бул факты боюнча материалдар катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Шектүүнү кармоо үчүн ички иштер органдарынын кызматкерлерине тиешелүү тапшырмалар берилип, ыкчам иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Бишкектин чок ортосунда жүздөгөн шам жагылды. Иш-чара Панфилов дивизиясынын батырларына арналган. Алардын эрдиги Москваны коргоодо негизги ролду ойногон эле. Акция Кыргызстандагы жеңиш ыктыярчылары кыймылы, Ленинград блокадачыларынын кыргыз коому, ардагерлер жана ыктыярчылар коомдору, Кыргызстандын коргоо министрлиги, Русский дом жана Евразия Кыргызстан фонду тарабынан Бишкек медиасынын колдоосу менен уюштурулду. Жигит кызды астына отургузуп алып, уна айдап баратат. Мындай видео социалдык тармактарга жарыяланды. Видео качан жана кайсыл жерде тартылган азырынча белгисиз, жана расмий органдар бул тууралуу комментарий азырынча беришет элек. Сол жагынан жакшы көрүнөт.
Ташиев, сени алып барып камаш керек. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Ысыкөлгө жасаган сапарында айыл өкмөт башчысын какты. Ташиев 10 жылдан бери айланма жол көрктөндүрүлбөй турганына ызаланды. Сонун кылып тур, ушу круговой сонун кылып жасап, гүлдөрдү эгип, бир 5-10 даракты эгип, сонун кылып, красивый кылып жасап койгон канча кетет? Асфальт менен где-то 2-3 миллион сом кетет. Кандай асфальт менен? Бул жердин асфальты биз жасадык го мына. Круговойдун өзүнө канча акча кетет? Өзүнө. Давай асфальт у вас не будем спрашивать. Канча кетет акча? Так, 1,5 миллион. Сен асманды карап атасыңбы? Сен кантип айтып атасың 1,5 миллион? Ошо круговойду жасап койгонго 50 000 сом акча кетет. 50 000 сом. Каяктагы 1,5 миллион, Уялбайсыңбы? Тегерек чектин барын. Уялбайсыңбы? Мен айтып атам сага, мына круговойдун ичин жасап койгонго. Ошол жерге бир 100 гүл тигип коюш керек. Бир 10 чакты бак-дарак тигип коюш керек. Так. Сууну подводить этип коюш керек, болду. Бир 50-60 000 сом акча кетет. 50-60 000 сом кетет. А сен 1,5 миллион деп отурасың. 153 миллион бюджетиң бар экен. Уялбайсың ушуну караганда? Уялбайсың ушуну караганда? Эмне деген жетекчисиң сен? Район, көрдүңүзбү? Никакой требования жок. Талап жок. Жетекчилериңиз мойтуп отурат, 153 миллион бюджети бар, 153 миллион бюджети бар, 50 000 сомдук ушул жерде келип кеткен круговой жасап койбойсуң. 50 000 сомго. Аны болсо 1,5 миллионго жасайм деп отурат. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Мен атым Зинат. Азыр балам 6 жашар болду. Эч кандай сөздү сүйлөй элек. Силердин жардамыңыздарга муктаж болуп чыгып атабыз. Турцияга апарып операция жасатабыз деген ниетибиз бар. Врачтар менен сүйлөштүк. Баары жакшы болот деп атышат. Сүйлөйлүк. Элдин арасында эл катары сүйлөп, угуп сүйлөсө экен деген ниетибиз бар. Алладан үмүт кылабыз. Алланын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды аябаңыздар. Балам азыр 6 жашар болуп калды. Колу менен ымдап түшүндүрөт бардыгын. Кулагы укпайт. Бир угла ушу 50% угат, бир углабыз такыр эле жок. Бул да Алланын сыноосу экен. Кыйынчылыктарды көрдүк ушул убакка чейин. Жардамыңыздарды күтөбүз сиздерден. Көп түкүрсө көл болот дегендей жардам бериңиздер. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 1594 Абдрахман деп чыгат. Ошол номерлерге салсаңыздар болот. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим, жардам бериңиздер. Урматтуу жарандар, урматтуу айдоочулар, Бишкек кошуна автожолунун акыр күндөрү жол кысыктары keskin түрдө көбөйүп атат. Бул жол кысыктардын бирден бир себеби карама каршы тилкеге чыгып, андан тышкары алыс сапардан келаткан Ош, Баткен, Таластан келаткан айдоочулар эртең менкисин уктап кетип, карама каршы тилкеге чыгып, жол кысыктар катталып атат. Бул жол кысыктын кесепетинен жарандар каза табып, көп жарандар жаракат алышып, айдоочулар ооруканага түшүп калышып атат. Ошондуктан силерден суранып кетебиз, бирден бир эс алып алып, жолдон алыс жолдон келатканда уктап алып, эс алып, айдашыңарды талап кылам. Мындан тышкары жол эрежесин бузган айдоочуларды, олоно бузган айдоочуларга биздин атайын ишеним телефон каралган 0777 102 деген номерине WhatsApp аркылуу олоно бузган айдоочуларды видеого тартып жөнөтсөңөр, биз ошол айдоочуларга чара көрөбүз. Чүй областынын башкы башкарма жол күнүнүн башкы башкармалары